1895-жылы «Ийгилик» аттуу журналды негиздеген Орисон Сует Марден аттуу жазуучунун айтканы бар. Ийгиликке жетүү үчүн эки нерсе маанилүү: баштуу жана максатка карай тынымсыз умтулуу. Мен сиздерге төмөнкүдөй иштерди аткарууну сунуш кыламын. Таза баракты алыңыздар. Анын башына максаттар деп тема жазып, ошол жазылган күндүн датасын коюңуздар. Андан кийин өзүңүз 1 жылдын ичинде жетүүнү каалаган кеминде 10 максатты жазып чыгыңыз. Максатты учурчак менен кудум 1 жыл өтүп максаттар орундалган сыяктуу кылып, башкача айтканда, мен мынча аламын дебестен, мен мынча алып жатамын, мен спорт менен машыгып жатамын, менде бар, мен жетиштим, мен сатып алдым деген сыяктуу кылып жазуу керек. Ошол 10 максатты жазгандан кийин дагы коссоңуздар деле болот. Бирок ал 10дон кем болбошу керек. Андан кийин ошол тизмени карап чыгып өзүңүздөргө, эгерде мен ушул максаттардын бирөөнө дароо азыр жетип калгандарынан кийин жете турган болсом, анда ушулардын кайсынысы менин турмушума көбүрөөк оң таасирин тийгизер эле деген суроону коюңуздар. Андан кийин так ошол максатты белгилеп алып, башка таза баракка көчүрүп, мөөнөт коюп, ага жетүү үчүн кандай аракеттерди жасашыңыз керектигин тизмелеп чыгыңыз да, ошол тизмени планга айландырып, анан ар күнү ошол план боюнча иштей баштаңыз. Ошондо эң эле таң каларлыгы, 1 жылдан кийин 10 максат жазылган тизмеңизди карасаңыз, сиз анын 8-ине жеткен болосуз. Анткени ошол 10 максатты жазуу менен сиз аларды өз аң сезимиңизге программалагансыз. Сиз өз турмушуңузга олуттуу таасир бере турган бир гана негизги максатка жетүү үчүн канчалык көп аракеттенсеңиз, башка максаттарга жетүү боюнча дагы ошончолук илгерилей бересиз. Бул таң каларлык. Мага келишип, ушинтип 10 максатты жазып чыккандан кийин 1 жылда күткөндөн алда канча көп нерсени аткарууга үлгүрүшкөнүн айтып беришкен кишилер бар. Мен ушул ыкманын жардамы менен 3-4 жылдын аралыгында байлыкка жетишкен иммигранттарды да билемин. Ал үчүн 10 максатты жазуу, анын ичинен эң маанилүүсүн тандап алуу жана ошону аткаруунун үстүндө ар бир күнү иштөө керек. Мен өзүм күн сайын ошондой кыламын. Мындан көп жылдар мурун мен чөнтөк дептерчеме өз максаттарымды күн сайын жазып, негизги максатка жетүү үчүн жасалган күнүмдүк аракеттеримди кошо жанымда ала жүрүүгө үйрөнгөнмүн. Ошондо максатың күн өткөн сайын ачык жана даана боло берет. Мен негизги маселелерге гана кунт коёмун. Бул жөп-жөнөкөй көнүүгө. Бирок ал ушунчалык жөнөкөй нерсе болгондуктан, адамдар муну жасабай деле койсо болчудай деп ойлоп калышын мен каалабаймын. Ишенип коюңуздар, бул көнүгүү сиздин жүрүм турумуңузга өтө чоң таасир берет. Мен баардыгыңыздарды чөнтөк дептер сатып алып, аны ар качан жаныңыздарда ала жүрүүнү, ар бир таңда өзүңүздөн 10 максатты учурчак менен көчүрүп жазып турууңуздарды көшөрүү менен сунуш кыламын. Анткени ар бир жолу ошону жазып жатканыңыздарда, алар сиздин аң сезимиңиздерде калат. Анан турмушуңуздарда ошол максаттарга жетүүгө жардам бере турган адамдар, мүмкүнчүлүктөр жана идеялар пайда болот. Өзүңүздөрдү текшерип көрүңүздөр. Өзүңүздүн 10 максатыңызды күн сайын көчүрүп жазып тура аласызбы? Бул өтө пайдалуу эксперимент. Бактылуу болом десеңиз, жашоого ыраазы болуңуз. Бакытты күтсөм ал эшикти өзү кагып келет десеңиз жаңылышасыз. Туура, бакыт күткөнгө келет, бирок аз гана убакытка. Бактылуулуктун эрежелеринин бири жашоого ыраазы болуу. Жашоого ыраазы адам ийгиликтерди багынтат. Ал эми ийгиликтүү адам ал бактылуу адам. Ыраазычылык кимге жана эмнеге керек? Жашоого ыраазы болсом эле кантип бактылуу болуп калмак элем деп ойлосоңуз керек. Ойлонуңуз, ойлонуу да абдан пайдалуу. Эми талдап көрөлү. Эч нерсеге жетишпейм, менин колумдан келбейт деген ой кандай жыйынтык? Ал эми ыраазымын. Менде мындай жакшылыктар болду, колумдан келет деген ойдон кандай жыйынтык чыгат? Ой дитиңизди жашооңуздагы жагымдуу көз ирмемдерге гана токтотуп, жагымсыз учурларга маани бербегенге көнүңүз. Жакшыга гана маани берүү, жагымсыз учурларды игнор кылуу эмес. Башты кумга катып эч ким маселесин чече албайт, бирок ар бир маселенин чечилүүчү убак сааты болот. Нерв кетирбей, позитивдүү маанайда чечсеңиз, жыйынтыгы сизди канааттандырат. Тартылуу мыйзамында айтылгандай, адам эмнени ойлонсо, эмнеге тартылса, ошол ишке ашат. Эгер күнүмдүк убактыңыздын кайсы бир бөлүгүн ыраазы болууга жумшасаңыз, сиз ыраазы болгон жакшылыктар кайрадан сизге тартылышат. Жашоодон пайда табыңыз. Рахмат. Ыраазычылык алкыш айтуу сезими билинбегени менен жашообузда чоң роль ойнойт. Мисалы, үй жыйноо, кир жуу, тамак жасоо, мал жайгаруу, суу ташуу, таштанды чыгаруу, машинаны оңдоо, коммуналдык төлөмдөрдү төлөө жана башка күнүмдүк жумуштарды моюндан байланган иттей болуп араң жасайбыз. Ошол жумушту акыр аягы өзүңүз жасай турган болгондон кийин нерв коротпой жасаңыз. Таза үйдө жашап, таза кийим кийсеңиз өзүңүзгө эле пайдасы тиет.
Ар бир кыймылыңызды көңүлдөнүп, өзүңүздү өзүңүз мактап, ыраазы болуп жасап көрүңүз. Сиздин ишиңизде мактагандар чыгат. Менин колумдан келет экен деп өзүңүздү баалоо сапатыңыз өсөт. Ыраазычылык күндөлүгү. Күндөлүк ачып бир күндө кандай жакшы окуялар болгонун, эмнеге ыраазы болгонуңузду жазып туруңуз. Ал күндөлүктү ачкан сайын жазылгандарды окуп, жакшы көз ирмемдерге, сиз ыраазы болгон нерселерге кайрылып баргандай сезимге туш болосуз. Күндөлүк сизди айланаңызга позитивдүү маанай менен кароого, ар бир кубулушка ыраазы болууга үйрөтөт. Күндө жаңы окуяларды, ар кандай адамдарга болгон ыраазычылыгыңызды жазыңыз. Ыраазы болгондун тизмеси кеңейет. Бул учурда да тартылуу мыйзамы ишке ашат. Күндө сейилдеңиз. Күнүмдүк сейилдөө ыраазычылык күндөлүгү сыяктуу. Күнүгө тынч жерде жана таза абада сейилдегенге аракет кылыңыз. Бул эң негизгиси ден соолукту бекемдейт жана көңүлдү көтөрөт. Ден соолугу бекем, көңүлү ток адам жашоого ыраазы болбой койбойт. Тоскоолдуктан коркпоңуз. Жашоодогу тоскоолдуктарга да боору ооруп, алардын бар экенине ыраазы болуу керек. Алар болбосо жашоо кызыксыз, бир сызыкка тизилгендей болуп калбайбы? Жашоо мектеп болсо, маселе мугалимдин кызматын аткарат. Ал бизге ак караны таанытат, жамандан качууну, жакшыга жабышууну үйрөтөт, чыйралтат. Ал эми мугалимдерге биз дайыма ыраазыбыз. Ыраазы болбогонго себеп жок болсо эмне кылуу керек? Кээде жашоо турмуш татаалдай сезилип, ыраазы болгонго эч нерсе таппай сыйпалап калган учурлар кездешет. Андай учур келип калса, төмөндөгүлөргө ыраазы болуу ашыкча болбойт. Ден соолугуңузга, аман эсен экениңизге ыраазы болуңуз. Көзүм бүтүк, бутум кыйшык деп келбетиңизден кемчилик издебей, алты саныңыз аман экенине ыраазы болуңуз. Эркиндигиңизге ыраазы болуңуз. Ичип жаткан сууга, тамак ашка, электр тогуна, жашап жаткан жайыңызга, жаткан төшөнчү орунуңузга, кийип турган кийим кечеңизге, телефонго, интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар экенине жана башкаларга. Ушул маалыматты окуп жаткан көзүңүзгө, кабыл алып жаткан мээңизге ыраазы болуңуз. Күн нуруна, караңгылыкка, жаан-чачынга ыраазы болуңуз. Унутпаңыз, дүйнөдө сиз жеткен мүмкүнчүлүккө жетпеген адамдар өтө көп. Сиз башкалардан өзгөчө ой жүгүртөсүз. Сизди башкалардын пикирлери кызыктырбайт. Себеби бул жашоодо өзүңүз тандаган жол менен кетесиз. Сиздин жасалма кыймыл-аракеттерге убактыңыз жок, башкаларга жагынуу максаттарын көздөбөйсүз. Ошондуктан сиз көбүнчө өзүңүз жүрөсүз. Модадагы, музыкадагы акыркы трендтерге кызыкпайсыз, башкалардын көңүл чордонундагы нерселерди билбөөдөн коркпойсуз. Сизди кыялдарга жетелөөчү сөздөр. Адам баласынын алга умтулуп, ар күн сайын жаркын келечекке жетелөөчү кыялы болот эмеспи? Көп өтпөй ал кыялдар максатка айланат. Төмөндө ошол максаттарыңыздын ишке ашуусуна жардам берүүчү жана шыктандыруучу сөздөрдү сунуштайбыз. Жашоодо орундалбас кыялга кол созуп, тобокелге бара алган адам гана чоң жетишкендиктерге жетет. Сиз күрөштөн баш тарткан кезде максатыңыздын туура маңдайыңызда турганын байкабайсыз. Колуңуздан келе турган ишти узак убакыт бою ишке ашырбай күтүүнүн кандай кереги бар? Алгачкы кадамды эмнеге бүгүн жасоого болбосун? Сиздин ойлонгонуңуз милдеттүү түрдө жүзөгө ашат. Кыялдарыңыздын артынан ээрчисеңиз, аалам сизге жаңы ишигин ачат. 20 жыл өткөндөн кийин жасаган иштериңиз эмес, жүзөгө ашыра албай калган кыялдарыңыз үчүн өкүнөсүз. Ошондуктан ойгонуңуз, желдин багытын аныктап алып, кыялдарыңызга жетелеген канааттарыңызды жайыңыз, жаңы жаңылык ачыңыз. Сыналгылардын алдында жайлуу күндөрдү өткөргөнчө, кыялдарыңыздын артынан ээрчип, канатыңыздын күйгөнүнөн, жерге кулап түшкөнүңүздөн 1000 эсе артык. Жер бетиндеги баардык зат бир кездерде жөн гана кыял болгон эле. Иш менен алектенип жүргөн адам киреше табат. Ал эми багын сынап көргөн болгону тоскоолдукка ээ болот. Алыңыз да жасаңыз. Эч нерсе жасай албасаңыз да алга кадам таштаңыз. Максаты бар адам ошол максатка жетүүгө мүмкүндүгү бар адамдан алда кайда жакшы. Чоң жана жаркын кыялдар кем дегенде 110% орундалат.